Саламатсыздарбы урматтуу кыргызстандыктар, менин атым Гүлгакы. Мен көп жылдан бери Интербилим уюмунда турак жайга болгон укук менен алектенем. Ошонун арасында 2025 жылы январдан баштап биздин уюмга 500гө жакын жарандар турак жайларды снос боюнча, ошол мамлекеттик керектөөлөргө тартып алуу боюнча мүлктү ошол суроолор коптондуруп келет биздин жарандарда. Азыр ошол боюнча толугураак маалыматты түшүндүрүп кетүүнү чечтим. Анткени кечээ күнү эле 2 күн мурун Ош шаарында, Фрунзенский районунда кайтып экинчи толкун сыноосунун экинчи толкуну башталды. Ошол себептен бул түшүндүрмө баарына пайдалуу болот деп ишенем. Кайсы убакта жерлерди мамлекет өзүнө тартып алат? Ал нерсе Конституцияда жазылган, жер кодексинде да жазылган. Эгерде мамлекеттик жана коомдук керектөөлөр болсо, муниципалдык керектөөлөр үчүн эмес, мамлекеттик жана коомдук керектөөлөр үчүн. Ошого басым жасашыбыз керек да. Бийлик тарап же болбосо жергиликтүү орган, айыл өкмөт же мэрия снос менен келсе, анда сиздерге ошондой эскертүү кагазы менен келиш керек. Ошол эскертүү кагазынын ичинде толук жазылыш керек. Мындайча айтканда, далилдер келтирилиш керек да. Кайсы керектөөлөр үчүн бул жерлер бошотулуп жатат жана сиздин үйүңүздү ошол мамлекеттик керектөөгө өткөзүп бериш керек. Эми кечээ Фрунзенскийде болгон жагдайды карасак, ал велодорожкага тротуарлар кеңейтилиш керек экен. Биринчиден жарандар эмнени талап кылса болот мэриядан, Ош шаарынын мэриясынан? Бул ошол генеральный планды талап кылса болот. Канчалык деңгээлде ошол башкы шаар куруу планында ал тротуарлардын эми размери көрсөтүлгөн, именно ошо велодорожка болуш керек деген сунуштар киргизилип бекитилген. Ош шаарында башкы план, генеральный план 2024-жылдын декабры менен токтогон. Ооба, башка бизде Ош шаарында документ бар. Ал ошол деталдуу пландын проектиси бекитилген. Жергиликтүү кеңеш менен, бирок жергиликтүү кеңештин бекитилген документинде мен ошо тротуарлардын эндиги 9 метр дегенин көргөнүм жок да, мисалга. Ошону талап кылуу зарыл деп ойлойм. Бул биринчиден. Экинчиден, велодорожка коомдук керектөөгө киреби, кирбейби? Мыйзамда велодорожка коомдук керектөө деп көрсөтүлгөн эмес да. Кайсы нерселер коомдук керектөө болуп эсептелет? Бул эгерде трассалар болсо, же болбосо ошо машина жүргөн жолдор болсо, элдер баскан тротуарлар болсо, же болбосо ошол социалдык объектилер болсо, анын дагы перечини берилген. Ал боюнча толук маалыматты юристтерге кайрылып алсаңыздар болот. Экинчиси, бул азыр немеде дубалда, үйлөрдүн дубалында жазылып кетип атпайбы? 3 метр снос, 5 метр снос. Канчалык деңгээлде ал мыйзамдуу деген суроого жооп бергенге аракет кылайын. Ал мыйзамсыз, ал дагы ошо хулигандыкка жатат. Бир да мыйзамда ушинтип силер жарандарды эскертип дубалына жазып кеткиле деген, то есть мындайча айтканда жеке мүлккө доо келтирилип атпайбы? Аны өчүрүп салганы жаран толугу менен акылуу. Бул мыйзамсыз жазып кеткен нерселер. Ал канчалык деңгээлде эгерде жергиликтүү бийлик эскерткиси келсе ал боюнча, ал эскертүү кагазында жазылыш керек. То есть мындайча айтканда, жергиликтүү бийлик келсе, силердин үйүңөрдү бизге өткөзүп бергиле десе, анда ошонун ичинде жазылып болуш керек. Биринчиден, кайсы керектөөлөр үчүн, ал керектөөлөр кайсы документте көрсөтүлгөн, сиздин үйүңүздүн жери, менчигиңиз кайсы керектөө үчүн өтүп атат, канча метр, анан кийин деген ошол жолдор, ал үчүн ошол документти изилдөө үчүн кай жака кайрылыш керек. Эгерде жаран нааразы болсо, анда сотко кайрылсаңыз акыңыз бар деген жазуу болуш керек да. Анан мөөнөттөрү көрсөтүш керек. Ушул мөөнөттүн алкагында сиздер ошо архитектурага барып документтерди документтер менен таанышсаңыз болот депчи. Азыркы убакка чейин мен бир да жолу ошондой коомдук угууну же кеңири түшүндүрмөнү көргөнүм жок. Бишкекте деле, ошол Ошто деле коомдук угуулар өтүлүүсү мыйзамдын талабы да. Ошол жолдун кеңейүүсүн, долбоорун илип койсо, мэрия эмне болот? Бир жери кем калабы, ошону түшүнбөйм да.
өзү негизи эле ошол жергиликтүү бийлик элдерге маалымдуу болуш үчүн өзүнүн мыйзамдуулугун тастыкташ үчүн ошону бир стендке жазып туруп ошол жерге ошол көчөнүн башына илип коюш керек. Паланча чечимдин негизинде ушундай долбоордун бекитилген жергиликтүү бийлик же жогорку кеңеш бекитилген мыйзамдын негизинде ушул жолдун эни ушундай болот, биз ушуга ушунча акча коротуп ушуну салып атабыз деген жарыяны бирөөңөр көрдүңөрбү? Мен мисалы бир да жарыяны ошол же айыл өкмөттөн, Кыргызстандын айыл өкмөтүнө же Бишкек Ош шаарынан көргөнүм жок. Анан кийин неме боюнча дагы түшүндүрмө берип кетейин дегем. Ошол сносто көбүнчө эле ошол эми башка аймактарда билбейм, бирок Ош шаарында муниципалдык менчик башкармасы аткарып атат да. Муниципалдык менчик башкармасы сносту качан кылат? Качан гана анын балансында жайгашкан муниципалдык жерде мыйзамсыз курулар болсо, качан гана ал менчик ошонун менчигине өтсө. Мисалы, азыр көбүнчө эле ошол техника келип эле бузуп атпайбы, бирок сот аркылуу өтөт да ал нерсе. Бир да бирөөнүн менчиги жөндөн жөн өтпөйт. Анын үчүн келишим болуш керек. Ыктыярдуу өткөрүп берүү боюнча сот аркылуу эмес, жөн мындай түзмө түз өткөзүп берем десеңер, же болбосо ошол соттун чечими болуш керек. Конституцияда дагы, жогорку жергиликтүү кодексте дагы жазылган. Сот гана чечим чыгарат өткөзүү боюнчачы. Анан соттун чечими чыгаргандан кийин ошол чечим өткөзүп бергенден кийин ал жерди, анан ал дагы сот чечиминде жазат, тиги компенсациялар төлөгөндөн кийин гана барып снос кыласыңар депчи. Демек ошол соттун чечими чыккандан кийин, анан кийин силер менен келип келишим түзгөндөн кийин, силердин счетуңарга компенсация болгон акчаны өткөзүп бергенден кийин же акчанын ордуна жерди өткөзүп бергенден кийин силердин атыңарга ошондо гана техника келиш керек. А эгерде андай процедуралар өтпөй техника келе турган болсо, менин кеңешим силерге милицияны чакыргыла. Мыйзам бузуу фактыларын неметкиле регистрация кылгыла, видеого, фотого регистрация кылып, ошол техниканы сүрөткө алгыла, водительди сүрөткө алгыла, тиешелүү органдарга кайрылып кылмыш ишин козготсо болот ал нерсе боюнча. Анткени ал нерселер бул ошол менчик укукка кол салуу болуп эсептелет. Конституциянын беренесинде менчик укук кол тийгизсиз. Ошону эсиңиздерге түйүп коюшуңуздар керек да. Анан кийин эми башка тиешелүү жеке силерге тиешелүү суроолор боюнча юристтерге кайрылсаңыздар болот. Минюст тараптан бекер юридикалык консультациялар берилет. Аны билесиздер да, барыңыздар да шаарларда жана райондордо. Биздин Интербилим уюмуна дагы кайрылсаңыздар болот. Биздин Интербилим уюму Ош шаарында жайгашкан. Телефондорду ылдыйда көрсөтүп коебуз. Ошол жака кайрылыңыздар.